Учурда Ысык көлдө мусулмандар үй бүлө менен коомдук пляждарда жүрүшөт, ачык жүргөндөр менен аралашып, адал арам сабагыңызды эскертип койсоңуз дейт. Ал үчүн биз бирөөнү эскертиштен алдын альтернатива барбы деген шартты түзүп бериш керек. Эми бул жерде отуруп, бул арам, бул адал, таксырлар барбагыла деп коюш кыйын да, жеңил да. Анан байкуш ал изденип таппаса, аял менен эркек бөлүнгөн жерге барайын десе өтөк асмандын башы кымбат болсо, мындай соопчулук эмес, мындай соопчулук үчүн да кылыш керек да бирөө жарым бизнесинчи. Мындай эл үчүн, жер үчүн мындай бир түшүнүк аң сезим келиш керек. Мамлекет берсин дей бербей, мамлекет да берсин туура адилеттүүлүк менен туура. Анан мамлекетке биз да берели деген түшүнүк болуш керек да, бул адамдарга дагы депчи. Адамдар мисалы мен муну неге айтып атам? Ал кечиресиз, бир чыгам кайра сиздин сурооңузга айтып келем. Тез эле кайтып келем, кожалат болбоңуз, бир көчө эле. Айылдарда көчөлөрдүн абалы эми 10 жыл мурда Египетке кетсем дагы деле ошондой экен да. Эми ар кимиси унааны алган, дарбазасын тиккен, бирок орток көчө, капкараңгы орток көчө, жанагындай. Кандай машина алсаңыз деле бузулат ал жердечи. Жол тандабастан өтпөй калат экен. Ошону эми күтө бербей, ошол өзүнүн көчөсү, башкасы. Эми балким мамлекетте караш керек. Бирок ар бир жерге мамлекеттин чамасы чаркыты келбей калат да, чоң проект башка бар. Ошол себептен ошол адамдар башкасын чогултуп, жолду өздөрү салып, жарык кылып койсо, балдардын мектебине, мешитке деле жакшы эмес беле ошол нерсе. Эми сиздин сурооңузга келсек, кээ бир мусулман бизнесмен туугандар ушул сабактан угуп, келиңиздер көлдө жакшы жерлерди сатып алып, мыкты шартын коюп, анан баасын арзаныраак, келишимдүү баада, кээ бир адам шартына жараша, ошонун батасын ала тургандай кылып кылсак жакшы болот. Бата алыш чоң маселе да. Экинчи маселе, эми ошол мусулман бир тууганыбыз, жоолукчан эжебиз, анын күйөөсү агабыз такыр мүмкүнчүлүгү болбой, дикий пляж башкасына барам десе да жол болбой, билбей, айла жок эл аралашкан жерге барса аны биз күнөө деп эсептей албайбыз. Болгон өздөрүнүн көзүнө этият болушсун. Неге бул фатваны айтып атам? Устаздар, Ахмад Шариф устазыбыз айтат, убагында чоң ушунчалык олия сыяктуу сабак берген алымдар караса бир күн эле паркте салып жүрөт эмиш. Үй бүлөсү менен. Караса ал жерде Парижден келген ачык чачыктар, туристтер жүрөт. Ой устаз, сизди бул жерден көрөйүн деп ойлободум эле, он уктасам түшүмө кирбейт эле дегенде, башка жер жок. Үй бүлөмдү салдырышым керек, башка альтернатива жок. Аларда күнөө жок, алар түшүнбөй атат. Мен көзүмдү сактасам болду деген маселе бар да. Бирок эми ойлойм, биз баягы адамга катуу айтпаштын айласы болуп атат. Бирок буну шултоо кылып анан бара берет мына калыс таксыр айтты деп микс болуп кетпесин анан. Азыр адамдарга өтө кылдат кылып, ошо видеону кессе дагы, кесилгенде дагы мындай утулбай тургандай кылып сүйлөбөсөң болбой калды да. Кандай кылып кессе да бул калыс таксыр алдырбайт экен дегендей кылып сүйлөш керек болуп калды да. Ошон үчүн таксыр мен айтайын дегеним жооптун биринчи бөлүгү, балким акча каражатына такалып ал билбей барып аткандар, туурабы? Биз адамдар мындай кумандуу, мындай кечирим казган караш керек да. Арам, азал деп кыйкыра бергендейчи. Анан маселенин негими экинчи жолу бир тууган балким бар, мен билбейм, ал жерге бара албай атам, издеп эч болбот дегенде буяк менен айлансаңыз жол чыгат. Жок дегенде мындай тескей жагы менен барып күнгөй тарап эмес. Тоң башка сонун жерлер бар азыр ачыл элек. Ошондой жер бир аз бензин кетсе дагы такыбалык үчүн барганыңыз жакшы. Анткени сиздин аялыңыздын бою тулпатын башкасын бөтөн эркектер көрбөш керек. Өзүңүз да көзүңүз сак болуш керек. Ошондон уруш чыгат да, туурабы? Анан Ысык көлгө эс алайын деп барып кызганыч менен кайтып келсе, кандай утулуш элестетиңиз? Ошондой таксылар көп экен. Экинчини жашыруун алып алган, умра ажыга барган, умра ажысы аялы беркинин телефонун окуп алган, жаным деген сөзүн окуп алган, бүттү. Ажы умра бүткөнчө интерга менен кайтып келишет. Эми ал арам күнөө ишти кылган жок, бирок мындай ачык айтып, адилеттүү болуп, туура түшүндүрүп, аялы да телефонуна кире калбай, бир ошол жок деген ибадат кылып калса жакшы да. Шартын түзүп жакшы жерге барып, жок дегенде көлдүн эс алуудай кылыш керек. Туугандар шартка да аракет кылыш керек, Ооба.